Рахмат. Урматтуу кесиптештер. Касиеттүү Кыргызстандын калкы. Мен 5 айдан бери биринчи жолу ушу микрофонго чыгып атам, ушу трибунага. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда соңку мезгилдерде аябай ушундай бир модага айланып калды. Погон таккандар келип алып эле кыйкырып сүйлөгөн болсо ошолордуку туура. Ошондуктан биз бардык тарапты угуп, анан таразыга салып, анан өзүбүздүн чечимди чыгарышыбыз керек. Мына азыр айтты Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып. Биз фракция менен бардык. Фракциянын курамы менен бардык. Ошол жерде жыйынды өткөрдүк. Эл менен жолугуштук. Бул бир. Баткен районунун губернатору, Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Бардык сөздөрдү укту. Биз менен чогуу олтуруп, чогуу жаран иштер болду. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду карма дагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп атканын бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту. $1000 бер, өткөрүп жиберем деп айтып атат дейт. Ушул жерден дайым эле $500 менен өтүп жүрчүлүк, азыр ставкасын ушундай көтөрүп алды деп. Мен ал жерде иштебейм, мен ал жерде түнөгөн жокмун. Ошол какшап айтып аткан инсандын сөзүн сиздерге жеткирдик. Экинчиси, эң арзан баа бизде дейт. Аткезчилик качан болот, урматтуу туугандар? Аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке мыйзамсыз товар ташыганда болот. Эгерде мыйзамсыз товар ташып аткан болсо, ошол жерде тургандардын бардыгы чек арада туруш керек. Кыргызстандын ичинде, бир райондун ичинде 2 айылдын ортосунда эч кандай пост турбаш керек. Мен дагы бир жол айтам. Мына ошол жердегилердин баарын какшап жазып аткандары ар бирибиздин колубузда бар. Ошол районун депутаттары, шайланып келген районун депутаттарына кайрылып аткандар бар. Мына момундай болуп, ачыктан ачык дыйкандарга селитра жетишпейт, кымбат. Шарибек Оразалиев деген мырза урматтуу Абдикарим Карбековичке кайрылып атат. Бул киши ким? Баткен районундагы азыр өкмөттүн өкүлүбү, кимдин өкүлү экенин да билбей калдың азыр. Мына ошол областтын губернаторуна кайрылып атат. Лейлек районунан Кулунду айыл аймагына жер семирткич жетпейт. Областтын губернатору жооп берип атат. Эртеге точка коем дейт. Андан бери 9 күн өттү. 25 тонна селитраны алып баратып, ошол жерден өткөрө албастан кайрадан төгүп таштап кетип калды. Кимге пайда, кимге зыян? Чек араны кайтарыш керек. 2 айылдын ортосун эмес. Аткезчилик болгондо күйүүчү май деп атасыңар, же башка бир өсүмдүк майын деп атасыңар. Ал өсүмдүк майлар аткезчилик боюнча болсо, Кыргызстандан башка жака чыкпайт. Кыргызстанда өстүрбөйт аны. Кыргызстан чыгарбайт ал майды. Контрабанда менен сыртка ташып кеткендиктей. Биздикилер араңдан араң сырттан ташып келип атат. Азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу качан пайда болот? Качан ошол дыйкандарга арзан жер семирткич келип, дыйкандар өз убагында сейип калганда. Азыр жай башталды. Азырга чейин турат. Мына Айыл чарба министрлигинен Темирбаева айымга кат жолдоп атат. Сиздин сунушуңуз боюнча дейт, мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу Өзбекстан Республикасынан алынып келинген 4977 тонна болсо керек. Аймак селитрасын Баткен областынын дыйкандарына бөлүнгөн 378 тоннасы Кызылкыя шаарында кампасында турат дейт. Кызылкыяда турат, Кулундуга жетпейт. Эмнеге? Пост бар. Билесиңер да силер, кайрылып атат да күндө эле какшап. Ыйлап атат да ошолор. Канын ичпей эмнесин ичип атасыңар анан? Мына жерде дагы жазып атат. Алынган маалыматтардын негизинде Баткен областы боюнча ташылып келинген минералдык жер семирткичтердин басымдуу бөлүгү Кыргыз жер семирткичтеринен ташып келүүчүлөр ассоциациясы КАПУ деп коет. Тиешелүү жетекчиси Акунбеков телефондон берип атасыздар. 2800 тонна аймак селитрасы баасы 38 сомдон болуп атат. Биздики кымбат болгон үчүн сатылбай атат деп айыл чарба министри берип атат бул катты. Мадумаров жазып аткан жок. Андан кийин
Мына ол айыл өкмөттүн башчысы Маликов деген азамат кайрылып атат, Кулунда айыл өкмөтүнүн башчысы маалымдама берип атат постто турган азаматтарга, тойбогон азаматтарга. Берилет ушул маалымдама Кулунда айыл өкмөтү тарабынан Кулунда айылынын тургуну Сулайман уулу Кубатбекке дыйкандарга сатуу үчүн Кызылкыя шаарынан 25 тонна жер семирткич түрүн алып келет. Блокпосттордон өтүү уруксат бериңизди суранабыз. Шофер Марасилов Газбек Тагаевич, номери 7887 прицеп 08 бүт номери менен берип атат. Айланайындар. Айыл өкмөттүн башчысы берип атат ушуну. Мадумаров берип аткан жок. Артында дагы ишенбесе, момундай кылып бүтүндөй кимге канча кап керек, 25 кап, 15 кап, 40 кап деп туруп, кол коюп туруп берип атат. Булар да өтпөй атат. Себеп тойбой атат посттор. Мына ушуну айтып атабыз биз. Эгерде кимдин кайсы бир айылдан шайланып келген депутаттар мага ушул айтылган нерселер өз убагында келип атат десе айтыңыздар. Алар эмес, мына айыл чарба министрлиги жооп берип атат. Биздикинин баасы момунча болуп атат, бирок эл ташып келген арзан болгондуктан биздикилер өтпөй атат деп, туура, жолдош министр? Мына мына жерде расмий түрдө жооп алды. Эгер бул жооп туура эмес болгон болсо, Миргүл айым, сизге да алдыңыз да ушул жоопту, туура? Биз факты менен сүйлөйбүз. Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышевать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышевать этип атканыңды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Ар кандай жалааны жаап туруп, 2 айдан кийин чыгарып, бирдеме десе, ушинтип койдук да деп коюп кете бере турган заман болуп калган. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, биз фракция менен барып келген жыйындын жыйынтыгы боюнча областтык жетекчилик менен дагы, райондук жетекчиликтер менен дагы керемет сүйлөшкөнбүз. Мына ошолордун жыйынтыгын көрүп атабыз, биз кызматташып атабыз. Экинчиден, коопсуздук кызматынын кызматкери болобу, чек ара кызматкери болобу, ички иштер министрлиги болобу. Мына ички иштер министрлигинин ошол жердеги башкармасы полковник мыкты өзүн алып жүрдү. Бардык кызматтын жетекчилери мыкты алып жүрдү. Областын жетекчиси, коопсуздук кызматынын жетекчиси мыкты алып жүрдү. А жанакы бизде иштебейт деди, ошол жерде качып жүргөн жигиттерди. Бизде иштебейт деп жооп берди. Биздин кызматкер эмес деп жооп берди. Биз Казакстанга бардык. Биз Кыргыз парламентинин депутаттарыбыз. Ошол жерде барыңыздар, күбө болдуңуздар. Бажы кызматы болобу, чек ара кызматы болобу, полковниктер келди дагы, айтты. Нөмөт жетекчиси полковник Баландаймын. Түкүндөймүн. Муну маданияттуулук деп коет. Кыргыз Республикасынын аймагында жогорку кеңештин депутаты кандай жерге барбасын, ошол жерге жооптуу киши келип өзүн тааныштырууга милдеттүү. Эгерде сабаттуу болуп 36 тамганы тааныган болсо, кыргыз мыйзамдарын окуган болсо. Жок, кокустан келип калган болсо, ошондой болуп жапай болуп качат анан, эмне кылышын билбей. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Ошондуктан мен Самый кожо Мирла мырзага, Балбак мырзага ыраазычылык билдирем. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Уруксат берип койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Тийиштүү маалыматтар болсо, дагы да айтканга даярбыз. Рахмат. Урматтуу Талант Турдуманович, уруксат берсеңиз мен отуруп эле жооп берип коеюн. Депутат Мадумаровдун айткандары боюнча, ошол жерде фракциянын жыйыны болгон дейт. Фракциянын жыйынына 5 депутатыбыз чогулу барганбыз дейт. Ошол жерде депутат Ербаев да болуш керек эле. Мына биздин мурдагы коопсуздук кызматынын кызматкери ал так билет. Билбесеңиз Ербаевден сурасаңыз айтып берет. Кайсы маалда биздин кызматкерлер сизге келип представить этишет, кайсы маалдарда этишпейт. Дагы бир жолу айтайын. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамынын негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сизге келип представить эткенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Билбесеңиз окуңуз ошол мыйзамды. Ошону түшүнүп аласыз.
голословно айта бербеңиз. Мына $1000 деген $1000 берсең өткізөм деп айтты деген бала. Ташматов деген жигит ошол. Аты А кетет, Алишер бекен, кимин Абдыганов билбейм. А Ташматов деген жигит. Мына ошол урматтуу депутат Адахан Кимсанбаев жанында туруп алып видеодо сүйлөп атат. Ошол жигит $1000 бересин деген жигит, $1000 берсең өткізөм деп айтты деген жигит. Мына дагы бир жолу айтайын. Азыркы күндө ошол жигитке кайрата дагы 5 факты катталды. Ошол жерден продукталарды, жер семчиликтерди алып өтүү боюнча. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү менен иниси кошулуп туруп, кылмыш иш ачылган аларга. Мына ушундай контрабандисттер ушул депутаттын жанында туруп алып сүйлөп атат. Бул депутат болсо туура ушундай деп айтып атат. Мен муну факты менен айтып атам. Андан кийин bir айыл боюнча 2 айылдын ортосуна пост коюпсуз дегендер. Туура, урматтуу депутаттар, мына Баткен облусунан чыккан депутаттар, Дейлик районунан шайланган депутаттар жакшы билесиздер. Развилка деген жер бар, Кайсо деген жер бар. Бардык жолдор келип ошол жерге чыгат. Ошол жерден карап биз пост коюп ошолорду контролдоп турабыз. Ар бир жанагыдай жапайы кирип кеткен жолдорго ар бир жолго бирден адам кое албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок андай. Ошо развилкага койбой турган болсок, развилкадан чыгып туруп эле 20-30 жол кетет. 20-30 жолдун баарын контролдош кыйын. Мына ушуну дагы башынан айтып атам. Туура кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык түзүлөт. Бирок мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууга бул негизги маселе болуп саналат.